Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жамаатына жаңы директор Равшан Сабировду тааныштырды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Акылбек Жапаров белгилегендей, президент тарабынан инвестициялар чөйрөсүндөгү башкаруу системасын өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык потенциалын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол коюлган. Ага ылайык Кыргызстанга инвестицияларды тартуу жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты координациялоо Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин карамагына өткөрүлдү. Өз кезегинде Равшан Сабиров Кыргыз Республикасынын президентине жана министрлер кабинетинин төрагасына көрсөтүлгөн ишеними үчүн ыраазычылык билдирди жана алдыга коюлган милдеттерге жана пландарга жетишүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшаларын билдирди. Жыйынтыгында Акылбек Жапаров агенттиктин жаңы жетекчисине жана жамаатына ийгиликтүү жана жемиштүү иш каалап, Кыргызстанга чет элдик түз инвестициянын агымы дээрлик 30% өскөнүн белгиледи.